каржы маселеси кандай болуп атат? Башка чет өлкөлүк жарандардан дагы аласыздарбы? Же биздин кыргыздын эли өзү каржылап беришип атабы? Мен бул жерден сыймыктанып, сүйүнүп, кыргыз болгондугума сүйүнүп айткым келет. Мен кыргыз болуп жаралгандыгыма сыймыктанам, анткени биздин кыргыз атабыз бизди ушундай айкөлдүк менен тарбиялаган. Бизде ушундай мындай өзгөчө, бизде өзгөчөлүк бар кыргызда. Мисалы, мындай кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген сөз бүгүн бизди мындай далилдеп жашап келебиз да. Башка улуттан биз жардам алган жокпуз. Мен мисалы, мен ошондой башка улуттан жардам алгандан да алыспын, анткени биз кыргызбыз. Ошон үчүн мен буну мындай патриоттулук сезим менен айткым келет. Кыргызды эч убакта кыйынчылыкта таштаган эмес деген чакырып, мына мисалы бир адамдын эле бар операцияга барып келишиги мисалы 3 миллион 4 миллион сомдук каражатты талап кылат. Бирок биз жана сөз кылып аткан 200гө жакын адамдардын операциясы, мына 100 адамчы операция болгон болсо, 30 миң доллардан эсеп кылат болсок, 3 миллион доллар болот атпайбы? 3 миллион долларды биздин өкмөт деле аны ал акчаны берген жок да. Ал акчаны эл берди, карапайым эл тыйындап чогултуп атып, мына көптүк көсө көл болот деген сөз